Мына бул мен отурган велосипедти бүткүл дүйнө жүзү боюнча таба албайсыз. Уникалдуу электротранспортты ойлоп тапкан Муратбек Султанбеков агайыбыз. Бул эми өзү велосипед, атычы электрический велосипед деп койсо болот. Уникалдуу бул деген Рисорадан. Мунун баарысы бул Москвич 412 Рисорасы. Бул дагы Рисорадан. Вот, анан кийин бул деген өтө жумшак. Сынып кетпейби анан? Жок, бул Москвичтин Рисорасы деген сынбайт. Эмнеге дегенден бул эң тиги күчтүү марка сталь. Ошондон жасалат. Бир. Экинчиден деген бул Москвичтин өзүнүн салмагын көтөрүп жүргөн темир да. Биздин салмак көп болсо 100 килограмм, 90 килограммга деген буга көп деле мында анчалык күч сындыра тургандай келтире албайт. Мына бул Эла фермер 250 килограммга чейин салмакты көтөрөт. Рисоранын чоңурагы коюлган да, ошондуктан мунун салмакты көбүрөөк көтөрө алат да. Анан бунун өзгөчөлүгү, бунун багажындагы жүгү ообойт. Бекем да. Бул багажнигине деген 2 киши, 3 киши туруп алып, 4 киши туруп алып кете берсе болот. Бул өтө жумшак. Мына бул уникалдуу транспорттун конструкциясы толугу менен ойлонуп табылган, бирок батареясы менен кыймылдаткычы Кытайдан алынган. Бул батарейкасы деген 1,5 саат, 1 сааттын ичинде толук толот. Анан жеткенде бир 70-80 километрге жетет. Негизи муну деген велосипед тепкен киши же болбосо машина айдаган киши айдап кете берет. Билбегенди эле айдап кетет. Сиз кайсысын билесиз айдаганды? Мен велосипедти айдаганды билем, унаны да айдаганды билем. Эми велосипедти айдаганды үйрөнөсүз. Анда эмесе айдап көрөлү? Мунусун до конца басып туруп эле шамал менен кошо кетип калат. Жыгылбайм, Жыгылбайсыз. Жыгылбайм. Кеттик анда. Всем девчонкам посвящается! Ягода маленькая, оп-оп-оп, крутит головой, залетает в топ. Такая ты грустинка, холодная кальдинка, хлопает глазами, лев-прав потолок. Чындыгында Мурат агайдын айткандай бул жыгылбайт экен, өтө бат эле ылдамдыкты алат экен. Ошондой эле баягы аңгыл дөңгүлдө өтө жумшак экен. Жөнөкөй велосипедтен кишини бурганда мындай ыргытып ийсе, бул велосипедтен деген ыргытпайт. Поворотко киргенде мындай кире бересиңер да. Ойлоп табуучунун учурда 5 түрлүү велосипеди серияга чыгат. Арасында айымдар үчүн, фермерлер жана балдар үчүн жасалган транспорттор бар. Кичинекей балдар кандай? Мындай Харлей Дэвидсондай жатып алып айдаганды жакшы көрөт да. Ошондуктан мен атайын ошондой кылгам. Садись, пожалуйста. Мына монтип алып тээп кете берет мунучу. То есть булар үчүн деген бул өзгөчө жумшак, башка манера менен айдайт. Чоңдор деле отурса боло берет. Өзү дарыгер болуп, бирок инженердик кесипти аркалаган Муратбек Султанбеков велосипеддин жаралышында да чоң философия жатат дейт. Илгертен бери ата менен баланын ортосунда байланыш тыкыз болуш керек. Бул велосипеддин рамасын тешип, варить этип, жыртып, бирдеме кылып ие берсе болот. Атасы менен баласы ошо кечке ушунун жанында отуруп алып, бир нерселерин жасап, жашыртып, ошого кубанып, анан сыймыктансын деген да, ушундай нерсе бул. Жумшак, жеңил жана ыңгайлуу бул уникалдуу транспортты бир тепкенден кийин кайра тепкин келе берет экен. Айсулуу Асанбекова, Дания Романтур уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.